Үстүбүздөгү жылы экологияны таза сактайбыз акциясынын алкагында 9000 тонна таштанды чогултулду. Бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 1000 тоннага көп. Мындай пикирин Экодеми коомдук фондунун өкүлү Венера Мамбетмусаева маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында экологиялык акцияга катышууну каалаган жарандардын саны жыл сайын өсүп жатат. Бул ирет 6 жашар баладан 80 жашка чейинки кара адамдар. Мамлекеттик кызматтардын өкүлдөрү акцияны колдоп активдүү катышкан. Масштабдуу ишембиликтин жыйынтыгы тууралуу кабарчыбыз Айдар Темиралиев баяндайт. 21 сентябрь бүткүл дүйнөлүк тазалык күнү деп белгиленип келет. Буга ылайык Кыргызстанда да жыл сайын бир катар глобалдык экологиялык жарандык акциялар өткөрүлөт. Ал коомдук жайларды таштандыдан тазалоо, ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу жана калдыктарды туура жок кылуу аркылуу айлана чөйрөнү коргоо максатын көздөйт. Быйыл экологияны таза сактайбыз аталышта акция өтүп, жыйынтыгында 9000 тонна таштанды чогултулганы белгилүү болду. Иш-чарага өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев да катышкан. Ал жылдан жылга кыргызстандыктар өзгөчө жаштардын экологияны коргоо маселелеринде аң сезими өсүүдө деп бүткүл дүйнөлүк тазалык күнү акциясына катышуу учурунда билдирген. Кыргызстан бул биздин үйүбүз. Биз аны тазалыкта сакташыбыз керек. Мына азыр деген канча деген уюшулбаган жана таштандыларды таштап атышат. Ушулардын баарын тең өзүбүз гана тазалап, өзүбүз ушундай тартипке алып келишибиз керек. Билесиздер, биз ушул таштандыларды таштоо боюнча жайларды уюштурууга биз айыл өкмөттөргө жана акимдерге укукту берип атабыз. Мен ойлойм, акимдерибиз менен айыл өкмөттөр ушундай демилгени өзлөрү колго алып, жергиликтүү калк менен өзлөрү жана таштандыларды таштоо жагын өзлөрү уюштуруп, ошолорго биз эч качан өзүбүздүн жаратылышыбызды, туулган жерибизди булгабаганга тазалыкка чакырам. Эске салсак, өкмөт башчы үй бүлөсү менен бирге Бишкек шаарынын түштүгүндө жайгашкан Ынтымак паркынын аймагына бир нече көчөт отургузган. Былтыр масштабдуу ишембиликке 400 миңге жакын адам катышкан болсо, быйылкы жылы ыктыярчылардын саны 600 миңден ашкан. Бул тууралуу Экодеми коомдук фондунун төрайымы Айжан Чыныбаева бүгүн маалымат жыйында билдирди. К нам присоединились в этом году. Биз тазалоочу адамдар, бул кызматтарды пайдалануучу адамдар деп бөлүнгөндү токтотуп, өз көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Анткени бардыгыбыз бир өлкөдө, бир планетада жашайбыз жана ар бирибиз ал үчүн жооптубуз. Биз бирге таза өлкөдө жашоо үчүн өз салымыбызды кошолу. Бул ар бирибиздин колубузда. Бүгүнкү күндө айлана чөйрөнүн булгануусуна байланыштуу көйгөй бүткүл дүйнөдө глобалдуу маселе. Ошондуктан биз жарандарды акцияга гана кошулбастан, коомдук жерлерде тазалыкты дайыма сактоо жөнүндө ойлонууга, ресурстарды жөндүү пайдаланууга жана таштандыларды туура иштетүүгө чакырат элек. Жыл сайын Экодеми коомдук фонду бардык аймактарда таштандыдан арылтууга чоң салымын кошот. Өкмөттүн колдоосу менен аталган коомдук фонд экологияга байланыштуу бир топ иш-чараларды да өткөрүп келет. Ошонун негизинде дүйнөнү тазарталы деген ураан менен миңдеген кыргызстандыктар өлкөнү таштандылардан арылтат. Былтыркы жылы мектеп окуучулары катышкан эмес. Быйыл болсо көп катышты. 255 миң 16 адам катышты. Бул 5 класстан өйдө окуучулар жана вуздардын студенттеринин саны. Бул акция дүйнөнүн 180 өлкөсүндө ишке ашырылат. Быйылкы иш-чаранын жүрүшүндө жыйналган картон, пластик бөтөлкө, айнектер кайра иштетүү мекемелерине өткөрүлүп берилген. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.